Бүгүнкү сабагыбыз айлардын кыргызча аталышы жана алардын чечмелениши жөнүндө. Бул 12 ай байыркы кыргыз элинин көчмөн турмушуна, жапайы жаныбарлардын, кайберен кийиктердин куутуна жана туутуна, ошондой эле салык саясатына байланыштуу. Бул айларды терең түшүнүп, биротоло эсте сактап калыш үчүн 12 айды 2 топко бөлөбүз. Биринчи топтогулар март айынан сентябрь айына чейинки мезгилди өз ичине камтыган 7 ай. Булар жалаң кийик кайберендердин эркеги текесинин аты менен аталган. Кыргыздар эликтин эркегин Куран, ургаачысын телки деп аташкан. Жалган Куран. Мүйүзү түшкөндүктөн бул айда элик көзгө көрүнүп көрүнбөйт. Мергенчи чын эле Куранбы же ургаачысыбы деп толук ишене албай тургандыктан айды жалган Куран деп атаган. Анткени жаздын алгачкы айында эликтин ургаачысы телки бооз болгондуктан аңчылар негизинен эркегин издешкен. Чын Куран. Бул айда Курандын мүйүзү өсүп так көрүнгөндүктөн айдын аты Чын Куран делген. Чын Куранда эликтер төлдөйт. Бугу. Бугулар негизинен ийне жалбырактуулар менен азыктангандыктан карагайлуу токойду аралап жашайт. Бул айда көчмөн эл бугулар мекендеген Алкакка чейин көчүп жетишкен. Ал карагайлуу токойлор деңиз деңгээлинен 1800–3000 метр бийиктикте болот. Экологдор бул айда марал төлдөй тургандыгын айтышат. Кулжа. Бул айда көчүп конгон эл мал жаны менен деңиз деңгээлинен 3000–3600 метр бийиктиктеги шалбаалуу талааларга жетчү. Ал аймакты кулжалар байырлайт. Теке. Текелер деңиз деңгээлинен 3500–3700 метр бийиктиктеги Тянь-Шань тоолуу аймактарын байырлайт. Бул айда малчылар текелер жүргөн төрлөргө чейин көчүп кетишкен. Баш оона. Кыргыздар оона деп жейрендин эркегин айтып келишкен. Бул айда эл орто бийиктиктеги жайыттарга, жейрендер байырлаган түздүктөргө акырындык менен түшө баштайт. Ал ортодо куут маалы жакындагандыктан жейрендин эркеги бир ордунда турбай, башы оогон жака кетип талаалап калган. Аяк оона. Аяк оона айында эл жайлоодон этекке түшөт. Бул учурда карапайым эл жыйым терим менен алышып, кыштын гамы менен санаа тартып калат. Жейрендердин кууту ушул айда аяктайт. Ал эми октябрдан февралга чейинки мезгилди өз кучагына камтыган 5 ай жалаң так сандары менен аталат. Башкача айтканда 9-дан баштап 1ге чейин улам 2ден кемитип артты көздөй кете беребиз. Эмне үчүн булар мындай так сандар менен аталып калган? Себеби бул салык саясаты менен түздөн түз байланыштуу. 9-дун айы. Көчмөн эл этекке түшүп, салыкчылар элдин малын санап, алардын канча салык төлөй турганын аныкташкан. Ал кезде кыргыздар салыкты 9дап төлөгөн. Ошондон улам бул айда алар 9-дун айы дешкен. Мамлекетке бере турган 9-дун 2-өсүн тапшырган. 7-нин айы. Ал кезде салыкчылар салыкты толук алчу эмес. Анткени эгер бийлик өкүлдөрү баарын чогултуп алса, аларды багып, тоют даярдап, кошумча чыгымга учурамак. Ошондуктан кийинки айда калган 7-нин 2-өсүн берген. 5-тин айы. Кийинки айда салыкка бериле турган калган 7-өөнөн 2-өө кемиген. 3-тин айы. Калган 5 баштын 2-өсү берилип, 3-өө калган. 1-дин айы. Дагы 2-өө салыкчыларга берилип, 9-дун 1 бөлүгү калган ай. Бүгүн мага кесиптешим Назгүл Мурзакматова жардам берди. Эгерде сабак сизге жакса, анда бармак басып, пикир калтырып, башкалар менен бөлүшкөндү унутпаңыз.